Бишкек шаарында жүк ташуучу унаа менен дароо 5 жеңил унаа кагышты. Жол кырсыгы Фучик көчөсүндө катталган. Алдын ала маалыматтарга ылайык, кырсыктан жабыркагандар бар же жок экени азырынча белгисиз. Окуянын бардык жагдайлары такталууда. Акыйкатчы институту Таласта күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган келинин жакындары менен байланышканын билдирип, жабырлануучу күйүк алган окуянын чоо жайын маалымдады. Маалыматта окуя Таластын Бакаята районуна караштуу Боо Терек айылында былтыр 15 октябрда орун алганы. Жабырлануучу келин 6 жыл мурда турмуш куруп 2 кыздуу болгону айтылат. Келиндин апасы ал күнү күйөө баласы мас болуп чыр чыгарып кызын ур токмокко алганын айтып берген. Күйөө балам кызымды балталап өлтүрөм деп короого балта издеп чыгып бензин көтөрүп келип бир тарабына чачып жиберет. Жолдошу ширен кездегени кеткенде жанында чыркырап ыйлап жүргөн 2 кызын башка бөлмөгө жашырып, өзү качканга жетишпей калат. Ширенкени жакканда эле кызымдын денеси жалп күйүптүр. Ал короого чуркап чыгып, крандын суусу менен денесиндеги жалынды өчүрүүгө аракет кылат. Кызымдын жардам сурап кыйкырганын жолдон өтүп бара жаткан бирөө угуп калып, ооруканага алып барат, деген келиндин апасы. Келин Таластагы ооруканадан 3 күндөн кийин Бишкекке которулган. Шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын күйүк бөлүмүнүн жандандыруу бөлүмүндө 1 ай жатып, жалпысынан 2 айга жакын ооруканада дарыланып 18 декабрда чыккан. Апасынын айтымында кыздын кайын журту дарыгерлери келин от жагып жатып бензин менен тамызганда жалын өзүнө чачырап, күйүп калганын айтып жалган маалымат беришкен. Бул туурасында келин өзү да жакындарына айткан эмес. Жакында эле жолдошу мас болуп келип, кайрадан зомбулук көрсөтүп баштаганда гана апасына чалып алып кетүүсүн өтүнгөн. Акыйкатчы институту учурда келин балдары менен бирге Бишкекте апасынын үйүндө экенин, ал психологдун жардамына жана кайра дарыланууга муктаж экенин белгилейт. Анын денесинин 60% күйүп калганы айтылат. Апасы Бишкек шаардык Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазганын билдиришти. Апасы кызына зомбулук көрсөткөндөр жана аны жаап жашыргандар жазага тартылышын талап кылат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, шектүү 2 күн мурун тагыраагы 6 февралда кармалган. Анын үстүнөн 5 февралда 27 жаштагы жубайы арыз жазып, жашырып келген окуяны ачыктаган. Өткөн жылдын 15 октябрында шектүү үйүнө жубайынын башынан ылдый күйүүчү май куюп өрт койгон. Бактыга жараша келин аман калып, дарыланып чыккан. Факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгон. Бул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14,000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малоберец сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14,000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Мбанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер, туугандар.